Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жогорку кеңештин пленардык жыйынында ар кыл маселелер саатына бир топ маселелер коюлду. Анда ошо курулуш маселеси, мектеп жана Кумтөр маселесиндеги коррупциялык иштер жана жалпыга маалымдоо каражаттар тууралуу мыйзам долбоору талкууланып атат. Ошолордон кененирээк маалымат алуу үчүн азыр биз талкууга атайын конокторду чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Сиз ошол жогорку кеңештин жыйынында ар кыл саатында жана Кумтөр маселеси боюнча маселени көтөрүп чыктыңыз да. Ал жерде коррупциялык иштер бар деп. Ошолорго токтолсоңуз, деги эле максаты кандай иштер бар? Кумтөр боюнча президент өзүнүн сөзүн айтты, пикирин билдирди. Жакында гана башкы прокурорду чакырып туруп, ошол 2003, 2004 жана 2009 жылдардагы Кумтөр менен кыргыз бийлигинин ортосундагы келишимдердин мыйзамдуулугун карап чыккыла деди. Ага эмне себеп болду? Ага эң ириде ошол Камека фирмасынын мурдагы президенти Лен Хаменюктун башкы прокурорго жазган же болбосо ачыктаган баягы кылмыштын кылымдын кылмыш ишинин кыңырын сырын чыгарды да кыргыз бийлиги коррупциялык алакаларга барган деп атат. Биз негедир буга маани берген жокпуз да, президент маани берди. Менин айтканым бул кооптуу нерсе болуп турат да. Анткени биз бул боюнча президенттин тапшырмасынан кийин башкы прокуратура тергөө тобун түзөт. Ал мыйзамдуулугун ачыктап чыгат, ага катышкан адамдарды атын атап чыгат, анан айыптагат, сотко алып барат. Бирок алар сотко барганда алар акталып кетет. Же болбосо бошолуп кетет, кутулуп кетет. Анткени биздеги бүгүнкү күндөгү мыйзам боюнча баягы срок давности деп коет, болбосо кылмыштын мөөнөтүнө байланыштуу булар ошол 10 жылдык мөөнөттө менен кылмыш жоопкерчилигинен бошолуп кетилет. Бул деген кандай болуп калат анда? Бул эгемендик алгандан берки эң чоң долбоор болгон. Кумтөрдүн кумга сиңген акчасы кумга мели кулкунга сиңген экен. Ал ошол элинен качып кеткен эки президенттин тегерегиндеги адамдардын жасаган кыргыз элине болгон чыккынчылыгы, саткынчылыгын эл билиш керек да. Мына ушуга эмнегедир биз баа бербей турабыз да. Эгер биз минтип отура берсек, жанагы мен жогоруда айтып кеткен кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизип, жанагы срок давности же болбосо кылмыш мөөнөт дегенди алып салбасак, бул Кумтөр маселесин көтөрүштүн кажеттиги жок болуп калат. Майны жок. Анда эл бизге каршы чыгат. Анда биз баягы Болот Шенезов айткандай эл өкүлдөр палатасы эмес, эл өкүлдөр палатасына айлантып, калың элдин каргышына калып, бир чында бирок куалап чыгыштыр мүмкүн. Ошону коңгуроо кактым, кооптуу жагдайды айттым. Азыр сиз ушул маселеге токтолуп жатканда, ошо Кумтөр маселеси саясатташып кетпейби? Кумтөр маселеси бул башынан эле саясат болуп келген. Ошо жана кыргыз бийлиги менен Камеканын эл аралык афералык неме болгонун ала келгени бул өзү саясат, чоң саясат. Биз буга чейин коррупциянын биттери менен күрөшпесек, мына акыркы жылдар киттер менен күрөшүп баштык да. Коррупциянын кити ушул Кумтөр. Бул жерде миллиарддаган доллар кыргыз элинин кылымды бага турган акчасын баардыгын баягы элибизден качып кеткен эки президент менчиктеп кеткен. Мына ошону бүгүнкү күндө маселе көтөрүлүп, ачыкка чыгып президент тапшырма берип атса дагы биз унчукпай турабыз да. Мурунку 5-чакырылышта Кумтөр маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, бирок алар айынан өкмөттөргө отставкага кетип турган да. Азыр биз көтөргөн жокпуз. Маселе өзүнөн көтөрүлдү. Анан кийин буну саясат кечетте коркпош керек. Бул чоң саясий коррупция болгон да. Мына ошонун бетин ачыш керек. Жогорку кеңеш болгону ушул жерде жардамга келишибиз керек да. Жана жаңыдан ачылган жагдайга жардам берип, жанагы кылмыш жоопкерчилигин тартуу боюнча кылмыш мөөнөтүн деген жанагы беренени алып салышыбыз керек. Антпесек биз жанагы акчаларды кайтара албайбыз, же болбосо жанагы кылмышкерлерди жоопко тарта албайбыз. Мынакей жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам күчүнө кирди. Анда деген ушул айтып жатышат, чет элдик жана жалпыга маалымдоо каражаттарын иштетип келаткан компанияларга же болбосо мекемелерге бөгөт коюлуп калышы мүмкүн депчи. Сиз ушул боюнча айтып берсеңиз. Эми маалымат каражаттары боюнча мыйзам биринчиден күчүнө кире элек. Ал мыйзам бүгүн гана күн тартибине кирди, биринчи окууга күн тартибине кирди. Бул мыйзамды биз ошо депутаттык топ, демилгечи топ иштеп чыкканбыз. Мен, Матраимов, Турускулов, Тилаев. Деги эле маалымат каражаттары боюнча мыйзам бизде мындай чыга элек. Бирдеке болсо эле биздин маалымат каражаттары өзүңүздөр билесиңер. Тим эле бирдеке кылып ийгендей болуп, баары жабылып, ушундай бир тетири кабыл алышат. Бирок негизи бул мыйзам керек. Биз бүткүл дүйнөлүк эл аралык тажрыйбага таянып муну жазып атабыз. Себеби дегенде мына бүгүнкү күндө инострандык жана чет элдик жарандардын учредительский деп коет, жанагы өзүнүн долясы чектелген эмес да, чектелген эмес. Бүт мамлекеттерде бар, чеги бар. Биз аны запрет да кылган жокпуз, бөгөт да койгон жокпуз. Ошонун чегин гана коюп атабыз, өзүбүздүн мамлекетке ылайык. Себеби дегенде чет элдик жарандардын эмеси жанагы учредительский долясы пайызы биз 20%-тен ашпасын деп
чектеп атабыз. Себеби дегенде маалымат, жалпы маалымат каражаттарында 100% алып ала турган болсо, бул өзүңүздөр билесиз, мамлекеттин коопсуздугу, мамлекеттин ичиндеги бир саясий абалдары, мунун баарын тең ошо өз кызыкчылыгы менен иштеп кетип чыкты мал. Ошон үчүн биз 20%-тен ашырбайбыз деп атабыз. Россияда 50%, Францияда 20%, Японияда 20%, Австралияда жана башка 20-26 ушундай эле пайыздар экен да. Ошонун тажрыйбасын карап биз дагы коюп атабыз да. Мына Казакстанда эмне болду? Актөбөдө эмне болду? Мына Нурсултан Назарбаев дагы айтып атат, информационный жанагы центр түзгүлө тез аранын ичинде. Муну каяктан чыгып атат? Бул маалымат каражаттарынан каерден булактар чыгып атат деген сөздөр кетип атат. Кыргызстандын коопсуздугун, мамлекеттин коопсуздугун биз ошо эки маалымат каражаттары менен да сакташыбыз керек. Ошон үчүн бул мыйзамда жазып биз чыгып атабыз. Бул жерде бөгөт коюу жок. 20% деп атабыз. Ошонун акча каржылоосу дагы 20%-тен ашпасын деп атабыз. Ошондой нерселер болуп атат. Бирок бул жерде көп ойлоп атат. Мындай инвесторлар жана келген чет элдик жарандардын пайызы кыскарып калса алар жабылып калат. Эч качан жабылбайт. Бул жерде булар акча табалы деп мындай чоң деле акча таппайт. Маалымат каражаттарынан келгенде алар баягы 100% алган күндө дагы чоң акча табалы деп келбейт. Булар баягы саясат жана башка бир өздөрүнүн саясий көз караштарын, өздөрүнүн абалдарын дагы булар элге жарыялап түшүндүрүп турат. Бул ушундай иштерге барса анан сөз эркиндигине доо кетпейби? Эч кандай сөз эркиндигине доо кетпейт. Сөз эркиндигин берде эч кандай бөгөт коюлган жок. Ал бул өзүнүн гана жана учредительский деп коет, өздөрүнүн пайызы гана 20%-тен ашпасын, калганы Кыргызстан жарандыкы, биздин мамлекеттик болсун деп атабыз. Эки жактан өздөрүнүн менен иштей берет, эч кандай сөз эркиндигинде берде эч кандай бөгөт жок. Азаттык бул Конгресс тарабынан каржыланып келет да, анан көпчүлүк айтып жатат, бул жабылып калбайбы депчи, муну айтып берсеңиз. Мындай да, бул жабылып калат деген сөз жок. Мына Азат жана Ракаев менен да сүйлөштүк. Бул жерде 20 алдагы туура түшүндү. Бу жерде 20% чет элдик жаранга берип атабыз. Учредительский жана пайызын. Калганы Кыргызстан жарандык болсо. Ал Азаттык мисалы үчүн 100% каржылап келе жатса, бүгүнкү күндө алар өзү ичара сүйлөшөт. Өздөрү сүйлөшүп алат, ушундай эле иштей берет. Аерде эч кандай мындай азаттыкты түп тамыры менен ошого каршы иштелген бул мыйзам эмес. Бул азаттыкты эле жаап коелу деген да мыйзам эмес. Бул ачык эле иштей берет, бирок өздөрү негизи мыйзамга баш ийип, мыйзам менен иштеш керек баары тең. Бул мыйзам күчүнө кирсе, анда азаттык кайрадан каттоодон өтүп, өз ишин улантып берсе болот деп. Бул жерде азаттыкты же бир теле студияны же болсо бир нерсени жабалы, бир газетаны жабалы деген абалда болгон жок. Бул ушул мыйзам күчүнө киргенден кийин ошол эки 100% иштеп аткандар асы регистрация болуш керек, кайтадан каттоодон өтүп, кайтадан эле жана өздөрүнүн пайыздарын тактайт да кайтадан иштей берет. Бул жерде эч кандай маселе жок. Бул мыйзам тууралуу сиз өз оюңузду билдирип өтсөңүз. Албетте, эми журналист болгондон кийин массалык маалымат каражаттарынын өкүлү болуп бир топ жыл иштегенден кийин бул мыйзамга мен өзүмдүн пикиримди айтпай койсом туура эмес болуп калат да. Биз бүгүнкү күндө же болбосо эгемендик алгандан бери эле Кыргызстан демократияны алчастык болду. Ошондой макам алыш үчүн эң ириде бизде сөз эркиндиги себеп болгон. Кыргызстандагы сөз эркиндиги ушуга себеп болгон. Кыргызстандагы кандай гана ыңкылап болобу, ынтымак болобу, ошол эле Азаттык, BBC, башка жана чет эл каржылаган массалык маалымат каражаттарынын Кыргызстандын демократиясына кошкон салымы эбегейс чоң. Аны эске алышыбыз керек. Анан бүгүнкү мыйзам долбоору. Эми бунун концепциясы биз комитетте колдоп бергенбиз. Анан бул жерден талкууга алып чыгыш керек. Талкууга алып чыгып, анда чын айтыш керек. Талкууга алып чыкканда кошумча алымчалар болуш керек. Эгер ушул мойдон кире турган болсо, мен буга чын айтайын каршы добуш берем. Анткени бул сөз эркиндигине менин жеке пикиримде, мен башкалардын пикирин таң улайын, менин жеке пикиримде бул сөз эркиндигине чектөө болуп калат. Ошол эле сиз айтып аткан Азаттык 100% АКШнын Конгресс тарабынан каржыланат да, BBC де Англиядан каржыланат. Башка бизде дагы бир топ массалык маалымат гезиттердин ээлери Орусияда, Казакстанда бар. Андайлар бар ошол жактан калат. Мына ошолордун баардыгы чектөө болот да, алар кайра каттоодон өтөбү өтпөйбү кеп ошондо болот. Алардын эгер жана 20%-дан ашпаштык керек деген бул өтө чектөө да. Ал ошол жанагы каржылыгына чектөө болгон сөз эркиндигине чектөө болот да. Бул турган нерсе, бул көрүнүп турат да. Ошондуктан бул өтө опурталдуу болуп атат да. Буну дагы талкуулашыбыз керек. Эл өкүлдөрүнүн элегинен өткөрүп туруп, анан кийин барбасак, бул өтө опурталдуу иш. Бул мындай да, эми Рыскел Чынабаевич айтып атпайбы? Опурталдуу деле бир жерде эчтеке жок, коркунучтуу деле эчтеке жок. 100% каржылайм деп атсаң да Кыргызстаныбызды биз эртеңки күнү баарын сатып ийсек дагы ошого чейин барат деген ой туулат. Биз 100% каржылаган же болбосо акча берген жарандарга эле өзүбүздүн болгон нерсебизди ушул маалымат каражатынан бери бере берсек 100%, анда биз
эртеңки күнү Кыргызстандын келечектеги тагдыры кандай болот, өзүбүздүн саясий абалыбыз кандай болот, өзүбүздүн коопсуздугубуз кандай болот, ушуга дагы биз жооп беришибиз керек болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, биз бир эле Кыргызстан мамлекети ушул мыйзамды алып аткан жокпуз. Мен дагы айтып атам, бүткүл дүйнөлүк тажрыйбага, ошол бүткүл дүйнө жүзүндө кайсы өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө канча пайыз болгонуна карата биз да ушул мыйзамды жасап атабыз. Ушул мыйзамды алып чыгып атабыз. 20%дан эчтеке болбойт. Ырыскелди чынабыч айткандай жана каржылоо боюнча 20% кылып койсо, бул чектөөдө отпойбу? Аны биз талкуулайлы. Бир чети. Может каржылоосун жөн эле мындай чек коюп эле коюп койсо болот. Анткени себеби бул жеңичинен кетип калбай деген сөз туулуп атат да. 20% мындай кетет дагы, калган жеңичинен сүйлөшүп алып, ошо бир коррупционный элементке алып барбайбы деген бул коопсуздугун айтып атат да. 20%ке каршы эмес. Мен билем ойлорун журналисттер. Бирок бул жана каржылоодо бу жерде менде дагы болгон өз ара мыйзам жазып атканда, бирок азыр жазылды мыйзам, биринчи концепциясы. Ырыскелди чынабыч айткандай, ага биз кайрылабыз да. Муну жогорку кеңеш палата чечет. Атайын убакыт бөлүп бизге маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер күн тартибинде ар кандай маселелер саатындагы чыгарылышты көрө алдыңыздар. Ал эми жыйындын жүрүшүн Пирамида каналынан көрсөңүздөр болот. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар. KG кеңеш сайтынан кабардар болуп, ар дайым парламент радиосун угуңуздар.